Айтқанымда учаспайды, мына учасады. Жігіттің рахмат. 12 январда өкмөт башчы Сапар Исаков Талас областына иш сапар менен келди. Өкмөт башчыны вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жана парламенттин депутаттары Рыскелди Момбеков, Зарылбек Рысалиев келишти. Жана аларды Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев коштоп жүрдү. Өкмөт башчы алгач Кара Бура районуна караштуу Шекер айылына барып, ал айылдагы маданият үйүндө өткөн жыйында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси тууралуу сөз кылып, 15 гектар жерге Чыңгыз Ордо комплексин куруу боюнча долбоорго кол койгонун билдирди. 2018 жылы Москвада жазуучунун айкели тургузулат. Ошондой эле айылдагы Күркүрөө маданият үйүн оңдоого каражат бөлүнө тургандыгын айтты. Депутат Рыскелди Момбековдун айтымында 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын эл аралык деңгээлде өткөрүү боюнча жарлык чыккан. Ошол жарлыкка ылайык мааракеге жалпы 82 миллион сом каралган. Анын ичинен 20 миллион сому Чыңгыз Ордонун башталгыч иштерине сарпталат. Ал эми депутат Зарылбек Рысалиев өз сөзүндө Чүй облусунун 1-Май районуна Чыңгыз Айтматовдун ысымын берүүнү сунуштоо жөнүндө оюн айтты. Биз өзүбүздүн кадамдарыбыз менен, өзүбүздүн жумуштарыбыз менен Чыңгыз Төрөкуловичтун ошо элесине көп жакшы иштерди жасашыбыз керек да. Биз Чыңгыз Төрөкуловичти унутпашыбыз керек. Анан ушул бул багытта өкмөт атайын иш-чараларын, программаларын иштеп чыгып атат. Мынакей мен айткым келип кетет, жеке эле Кыргызстанда эмес, КМШ өлкөлөрүндө, түрк мамлекет өлкөлөрүндө ушул Чыңгыз Төрөкуловичтун юбилейи өткөрүлөт. Мындай бийик деңгээлде өткөрүлөт деп мен силерге айтсам болот, Кудай буйруса. Биз баарыбыз жабыла ошо ишти алып барышыбыз керек. Андан тышкары мен өзгөчө бир сыймык менен айткым келип атат. Ушул жылы Москва шаарында Кудай буйруса Чыңгыз Төрөкуловичтун айкели орнотулат. Кудай буйруса. Анан өзүңөр билгендей 2018 жыл Түрксой мамлекеттеринин арасында Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланды. Бул биз үчүн дагы чоң сыймык болуш керек, урматтуу туугандар. Атабыздын 90 жылдыгына карата Шекер айылында анын эстелиги, Дүйшөндүн мектеби жана башка объектилер салынат, деди улуу жазуучунун оолу Аскар Айтматов. Шекер айылында чоң бир мемориалдык комплекс курулат. Дүйшөндүн мектеби, чоң кеңешме залы, Айтматовдун эстелиги жана башка объектилер салынат. Учурда ушул долбоорду каржылоо жагын ойлонуп жатабыз. Шекер айылы абдан тарыхый жер. Анткени атабыздын жазган китептеринин бир нечеси Шекерге, ушул табиятка байланыштуу. Чыңгыз Ордонун курулушунун убагы келди, дейт Аскар Айтматов. Албетте, үй-бүлө катарында колдоп жүрөбүз ушул шекерликтердин демилгесин. Мындан бир нече жыл мурун мага Чыңгыз Ордо коомдук бирикмесинин мүчөлөрү кайрылышкан. Ушундай проекти биз бар. Сөзсүз колдоо беребиз. Айттым, ушул биринчи натыйжа бүгүн буюрса жарыяланат. Премьер-министрибиз келип айтар, ушул өкмөт кандай колдоо берерин буюрса, ушул проекти ишке быйыл ашыра баштайбыз. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловдун айтымында, Шекер айылынын четинде 20 гектар жерде Чыңгыз Ордонун курулушу башталып жатат. Быйыл мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүндү. Бул жаңылыкты өкмөт башчысы Сапар Исаков жарыялады. Бул өтө чоң долбоор. Айтматовдун эстелигин түбөлүккө калтыруу гана эмес, туристтик дагы өзгөчө жай болуп калат. Андан сырткары Шекер айылында Айтматовдун жана анын чыгармаларын кыргызчалаган Ашым Жакупбековдун музейлерин оңдоп түзөөгө, жаңыртууга жардам берилет. Шекер айылы Айтматовду Кыргыз өлкөсүнүн туристтик руханий жөндөмдүүлүгүн, даңазолоонун ордосу болуп калат, деди Жумагулов. Ошо иш-чаралардын баарына
мисалы Айтматовдун көчөлөрү, Айтматовдун ысмы көчөлөргө берилет, эстелиги коюлат Москва шаарында. Андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына жазылган пьесалар коюлат Кыргызстанда, Бакуда, Түркияда, Москвада. 18-жылдагы маданий негизги окуя Айтматовдун анан ага жарыша көчмөндөрдүн 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ошонун астында өтөт да негизинен. Талас областынын Манас районундагы май айылында Шабданбек Кочкорбаев атындагы жаңы мектеп ачылды. 320 орунду мектептин ачылышына өкмөт башчысы Сапар Исаков, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева катышты. Бул мектептин ачылышы өлкөнүн өнүгүшүнүн белгиси. Өлкөнүн башка аймактарында да жаңы мектептер курулууда. Мен бул жакка келе жатып жаңы мектепке эмне жетишпей жатканына кызыгып сурадым. Жетекчилер спорт залдын жоктугун айтышты. Аны курабыз. Келе жатып 16 компьютер, 4 сыналгы жана 2 проектор ала келдим деп айылдыктарды кубантты Исаков. Салтанаттын катышуучулары мына бүгүн абдан жакшы жаңылык болуп атат. Кудай буйруса жаңы мектеп тапшырылып берилип атат. 320 орундук мектеп деп айтып атышат. Мына Кудай буйруса бул Кыргызстандын өсүшү, Кыргызстандын өнүгүшүнүн көрсөткүчү да. Кудай буйруса мен ойлойм, жекеле Талас жергесинде эмес, башка Кыргызстандын аймактарында да ушундай татынакай мектептер салынып атат. Мен сиздерди бүгүн чын дилимден куттуктагым келип атат. Мына буйруса ушундай мектептер Талас жергесинде көп болсун. Эски мектептер ушундай жаңы мектептерге айлансын. Анан мен бул жерге келатканда сурадым. Бул мектеп эмне жетпей атат бул мектепке? Кандай көйгөй бар деп. Анан мага айтышты, баары жакшы, бирок спорт залы жок экен деп. Мен айттым, спорт зал жок болсо анда спорт зал салалы. Жаңы спорт зал болуш керек бул мектептики деп. Кудай буйруса жаңы спорт зал болот бул мектепте. Мен силерге убада берем, Кудай буйруса. Ал эми мектеп директору Жылдыз Жапаркулованын айтымында, биздин балдарыбыз 200 орунлуу мектепте 3 нөөмөт менен окушчу. Эми баардык шарты бар жаңы мектепте окуучулар 2 нөөмөт менен окушат. Биз балдарыбыз менен кубанычта турабыз, деди ал. Бүгүнкү күндөгү шарттары боюнча айтсак, аябай заманбапка ылайыкташтырып салынган мектеп болуп атат. 320 орунду. 320 орунду болуп салынды. Багы биздин да окуучуларыбыздын да көптөн күткөн тилеги аткарылды десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө азыр 1 класс толугу менен компьютер менен камсыздандырылды. Эми англис тилинен англис тил сабагын өтүш үчүн лингафондорду жана ошолорго ылайыкташтырылган каражаттарды дагы бөлүштүрөбүз деди. Жалпы баасы себестоюмуз 92 миллион деп айтылган. Ошо 92 миллион. Окуучулардын атынан жана мугалимдер жамаатынын атынан ыраазычылык билдирем. Ошо биздин билим берүү кызматкерлерине, анткени ушул мынакей жашнакай кылып бизге ушу мектепти бүтүрүп, киргизип, кыштын ортосу болсо дагы ушундай жашнакай маанай түзүп бергендерине. Белгилей кетсек, 40 жыл мурун салынган 200 орунлуу мектепке окуучулар батпай, жаңы окуу имаратын куруу зарылдыгы жаралган. Учурда мектепте 670 окуучу билим алат. Нурлан Соорбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3-канал, Кара Буура жана Манас райондору. Проекттерде ушул жака болсун,